Казакстан модернизациянын жаңы этабына кирди. Анда реформалар узак мөөнөттүү натыйжаларга багытталышы керек. Бул тууралуу Касым-Жомарт Токаев Түркистан гезитине берген маегинде билдирди. 2025 жылдын макроэкономикалык жыйынтыктары тандалган багыттын туруктуулугун тастыктайт. Президент маегинде жаңы жумуш орундарынын жана аймактардын өсүшүнүн булагы катары транспорттук логистикалык дараметти жана агроөнөр жай комплексин өнүктүрүүгө өзгөчө басым жасады. Мамлекет башчысы 2026 жылды да санарип жылы деп жарыялады. Жаңы технологиялар жасалма интеллект өндүрүмдүүлүктү жана адамдык капиталдын сапатын жогорулатууга тийиш. Я думаю, что в целом наша социальная политика. Жалпысынан биздин социалдык саясатыбыз, адамдык капиталды өнүктүрүү боюнча саясатыбыз экономикалык өнүгүүнүн улуттук артыкчылыктары менен байланыштуу болушу керек. Башкача айтканда, санариптештирүү жана жасалма интеллект азыр жашоонун бардык тармактарында бар. Ошондуктан жасалма интеллект жалпысынан санариптештирүү өндүрүмдүүлүктү жогорулатуунун бир фактору болушу керек. В целом цифровизация она должна стать таким неким фактором повышения производительности. Дагы бир стратегиялык багыт жарандардын бакубаттуулугу менен түздөн-түз байланышкан айыл чарбасы. Президент Түркистан гезитине берген маегинде агроөнөр жай комплексинин натыйжалуулугун жогорулатуу жана айыл чарба кооперациясына кайтуу зарылдыгын билдирди. Мамлекет башчысынын айтымында тармакка мамлекеттик колдоонун олуттуу көлөмү багытталууда. Бүгүнкү күндө негизги милдет алардын максималдуу кайтарымын жана экспорттук дараметтин өсүшүн камсыз кылуу. По животноводству Айыл чарба министрлиги 2030 жылга чейинки мал чарбасын өндүрүүнүн комплекстүү планын иштеп чыгууда. Ал жактан дагы талкуулай турган көп нерсе бар. Айрыкча премьер-министр тапшырма берди. Мал чарбасын өнүктүрүү жана этти экспорттоо боюнча чарбаларды көрүү керек. Менимче кандайдыр бир жылыш болот. Президент өсүмдүк өстүрүүдө жылыштар бар экенин белгиледи. Жана чынында эле биз жакшы түшүм алдык. Экспорттой алабыз. Бизден көп нерсе сатып алышат. экспортировать, у нас много что покупают.